Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздерди акыркы убакыттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Учурда көпчүлүктүн ортомчу темасына айланган экстердин жолугушуусу тууралуу туңгуч президентибиз Аскар Акаев төмөндөгүлөрдү билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана анын командасы шайлангандан бери 2 жыл ичинде мамлекеттик жана коомдук турмуштун бардык тармактарында, өлкөнүн ички жана тышкы саясатында олуттуу ийгиликтерге жетишти. Өлкөгө зарыл болгон мындан аркы динамикалык жана туруктуу өсүш элдин жыргалчылыгын кескин жогорулатуунун негизи. Мына ушундай шартта президент Садыр Жапаров өзүнөн мурункулардын баарын жалпы дастурконго чогултуп, тарыхый мааниге ээ болуп көрбөгөндөй кадам барды. Чынында эле бул тарыхый окуя Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен айтканда, кылымга тете бир күн деген окуя болуп калды. Бул элдин жогорку таламдарын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоонун негизинде ишке ашкандыгы бул жолугушуунун түздөн түз катышуучусу катары мага ачык көрүнүп турат. Муну менен балким өзүнөн мурункуларга болгон нааразычылыгын тынчытуу менен Садыр Жапаров өзүнүн саясий даанышмандыгын, адамдык бирешендигин көрсөттү. Албетте, мамлекеттүүлүктү чыңдоо, эл арасында биримдикти, ынтымакты бекемдөө өлкө президентинин түздөн түз жана негизги конституциялык милдети. Бул милдетти иш жүзүндө толук ишке ашыра баштаганы кубандырат. Жеке мен бул демилгени колдоп, Кыргызстандын бакубат келечеги үчүн, кыргыз коомундагы стабилдүүлүктү бекемдөө үчүн кесиптештеримди макул болууга жана колдоого чакырдым. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен дагы Кыргызстан элин эл шайлаган президент Садыр Жапаровдун тегерегине биригип, учурда ыңгайлуу кырдаалдан пайдаланып,